Kırgız Respublikasının Snayping Federasyasının жаңы белдештери бул рет Ош шаарында өтүп жатат. Ош Кыргызстандын халкынын саны боюнча Бишкектен кийинки экинчи шаар болуп эсептелет. Ал расмий түрдө Кыргызстандын түштүк борбору деп аталат. Ошондуктан мен түштүк чек арага баратам. Бул мелдештер Каплан спорттук жана ок атуу клубунда өткөрүлүп жатат. Шаардан полигонго чейин жол 15 мүнөт түзөт. Полигон өзү тоолордун ортосунда жайгашкан. Буланын өтө узак аралыкка атуу мүмкүнчүлүгүн чектейт. Аткычтар 8 көнүгүүдөн өтүшү керек. Бүгүнкү күндө катышуучулар үчүн эң алыскы бута 650 метрдеги гонг болот. Бүгүн биз кезектеги мелдештерибизди баштайбыз. Бул Ош шаарында өтүп жаткан экинчи мелдеш. Бүгүн 25 аткыч катышуучу бар. Күчтүүсү жеңет дегендей, баарына жакшы ок атуу ийгилик каалайм. Катышуучулар жаңы эле калыстардын брифингин угуп, биринчи модулга өтүп жатышат. Тактык модулу жетон көнүгүүсү аткыч 10 секундта жатканы позицияда 1 ок менен 2,8 жана 5 см өлчөмүндөгү металл жетонду атуусу зарыл. Атуу аралыгы 100 метр. Мен үчүн мелдештер дайыма жеңил жана майрамдай. Себеби ар дайым күтөбүз. Биз аларга даярданабыз. Ошол үчүн бул биз үчүн ар дайым абдан жакшы күн. Ал оор боло албайт. Атуу жагынан кыйын болушу мүмкүн. Бирок ошол үчүн чыңалуу мелдештер өткөрүлөт. Готов? Готов. Внимание. Разрядить показать. Магазин. Жетонду жакшаттым. Ал жерде бизде зачеттук зона бар. Логотип деп аталат. Мен логотипке туура аттым. Башкача айтканда жетондо ички бута бар. Бул жакшы жыйынтык. Мен мылтык менен катышкам. Мен чогултулган мылтык менен атышып жатам. Аны Женя Виткенден чогулткам. Ал мындайча айтканда курама. Биздин стандарт көнүгүүсү 50 метр. 90 секундтанын ичинде аткычтын милдети 6 жолу кагаз бутасын 2А 15 см жана Б 5 см зонасы менен атуу. 2 ок атуу менен туруп алып, отуруп, тизелеп жана жатып атуу. Атуу аралыгы 50 метр. Аба ырайы жакшы компания, жагымдуу атмосфера. Суук эмес, жаман жери шамал жок болгону, бирок баары өзгөрүп турат деп ойлойм. Эң негизгиси баары ийгиликтүү атышты. Эч кандай тактика болгон жок. Негизи окшош атышты. Бир гана нерсе 2 сокку болду жана бутага жакын 3 сокку болду. Бардыгы болуп 4 бутадан тышкары кагаз бетинде болду. Бирок Б бутасы жана экөө бирден гана. Абдан жакшы атылды. Азыр эле атылып салынды. Туура ортосунан аттык. Сиздерге ар дайым сонун атмосфера жакшы маанай. Эң негизгиси руханий көтөрүлүүнү каалайм. Баарыбыз эс алуу үчүн атабыз. Катага укугу жок. Кыштын милдети 120 секундтун ичинде 5 жолу кагаз бутасына соккусу бирдей упай зонасы менен. Диаметри 6 см болгон А жана айып аянтчасы Б. Ок атуу ачкычы бир жыйынтыктуу жеңилдөөсүнөн ажыратат. Жалпысынан турнир мага жакты. Мен келгенде негизинен жакын эмес болчу. Чын эле, түштүк борборда. Биз болсо түндүктө жашайбыз. Мен күчтүүлөрдүн ондугуна кирем деп ойлойм. Негизи мен бул программаны бүтүрдүм. 8-чи орунду ээледим. Катага укугу жок. Бул 5 упай зонасы. Айып аянтчасы жана 6 см өлчөмүндөгү 5 упай зонасы. 150 метрге тегерекчеде.
Бул жерде мен абдан сонун бардык упай зонасына кирем. Жок, бардыгы дайыма машыгууда эле. Эгерде сиз муну так ошондой аткарсаңыз, ар дайым ок атасыз. Монотондуу, машыгуудагыдай. Сиз жөн гана тактык үчүн атып жаткандай. Ар кандай упай алган аймактарга аткандай. Жана сиз ийгиликке жетесиз. Негизи көнүгүү кыйын эмес. Бул жерде сиз өзүңүз менен, толкундануу менен көбүрөөк күрөшөсүз. Дайыма. Планеталардын парады, аткычтардын милдети. Жатып турган абалда 90 секундтанын ичинде 4 балдык зонасы бар кагаз бутага тийүү. А 6 см, Б 8 см, С 10 см, Д 12 см. Ар бир бутага бир ок менен сокку уруу керек. 200 метр аралыкта атуу. Мен бул жака Элбирс мылтыгы менен келдим. Бул мылтык меники, Кыргызстанда жасалган. Производство Мадын Кыргызстан. Внимание! Планеталардын парады жакшы машыгуу болду. Абдан кызыктуу. Чоңдон кичинеге чейин азайып бара жаткан буталар бар болчу. Алардын бардыгына сокку уруу керек болчу. Негизи мен бул көнүгүүлөрдү абдан жакшы аткардым. Жоготуусуз бир гана нерсе абдан стресс болду. Бутанын ортосунда эмес, четине тийип жатты. Кээ бир каталар болду. Бул жердеги аралыктар анча чоң эмес. Болгону 650 метрди түзөт. Эң алыскы аралык. Бирок уюштуруучулар, матч дизайнерлери кыска аралыкта атууну кызыктуу кылууга аракет кылышкан. Бүгүн кичинекей металл буталар бар болчу. Кагаз да кызыктуу. Башкалар айтканда металлдарга орун бар эле. Бумага была тоже интересная. То есть было где Күн бою эмне менен алек болдук. Бирок көбүрөөк, бирөө азыраак. что-то меньше. Баш көнүгүүсү 250 метр. Аткычтардын милдети бири-биринин ичинде жайгашкан. А 7 см жана Б 25тен 19 см. Эки зонасы бар бутаны штативтен атуу. Үт сигналы боюнча бутага 5 жолу тийгизүү. Атуу аралыгы 250 метр. Позитивдүү гана жалпысынан алганда баары сонун. Атышуу жүрүп жатат. Мен жасалмалап атсам да, бирок ошол себептен бул мелдеш да. Штативтен абдан кызыктуу. Негизи мен бардыгына сокку урдум. Бирок баары бутага тийди. Бирок боз жана ак зоналар болгон. Мишень, но там была зона. Тилекке каршы мен боз түскө тийген жокмун. Анткени штативтен аз атам. Жана тажрыйбам жетишсиз. И недостаточно опыта, да? Ёлка көнүгүү 300 метр. Аткычтын милдети ёлканы 3 абалынан 3 сигналы боюнча гонгту 3 жолу чабуу. Бир позициядан бирден атууга уруксаат берилет. Атактуу убактысы чектелбейт. 300 метр аралыкта атуу. Атым Азиз, фамилиям Жумалиев. Бүгүн Маузер М18 Long Range деген мынтык менен катыштым. Калибр 6.5, Гридмар, спортивный калибр. Ёлка деген упражнение ушу менен бизде весь турнир федерация ачылгандан бери 3-үчүнчү жолу болду ушул упражнение ёлка. Биринчисинде жакшы болгон эмес, экинчи, үчүнчү азыркыларым дагы жакшы болду, Кудай буюрса. Үчөөнө тең тийдим, максимальный, по-моему, азыр дагы атып бүтө элек, но скорее всего мен болот окшойм. Эме короткий времени убакытта, кыска убакытта 3 поражение кылган мен болом. Ваше время 30-50 Башка катышуучуларга ийгилик каалайм. Күчтүүлөрү жеңет баары бир. Ошо. Катышуучулар үчүн модулга өтөт. Алыстык модулу 50/50 көнүгүүсү. Аткычтын тапшырмасы жаткан абалда үн сигналы менен 3 конгко диаметри 20 см түзгөн сокку берүүсү зарыл. Бир жолу жакындан алыска сокку берүү зарыл. Мурункусын жеңилдеткенден кийин гана кийинки көнүгүүгө өтүүгө мүмкүн.
Atışуу аралыгы 400-450 жана 500 метр. Баштапкы позициясы: чалкаңыздан жатып, колуңуз башыңыздын артында, буттарыңыз тизеде, буттар жерде. Атуу убактысы 60 секунд. 100 метрден кийин 450-500 метрге аттык. Кичинекей гонг бар. Адаттан тышкары албетте негизинен хит фактор болгон. Бир аз убакытка чейин атууга туура келди. Ушундан улам бир аз шашып калдык. Жакшы эле ок чыгарыштык. Бирок 3 путага тийүү бар. Биринчи атылганда биринчи жана экинчи окто үчүнчү сокку болду. Баары жайында 3 тең тийди. Бул жерде жайлоо жакшы. Есть попадание. Есть попадание. Стрелок, ваше время 49-71. Поляна хорошая здесь. Ветра особо как бы нет. Эки тарабы капчыгай болгондуктан катуу шамал жок. Мындан улам шамал көп болбойт. Кереметтүү аба ырайы атуу үчүн эле туура келгендей. Как раз для стрельбы. Издалека көнүгүүсү аткычтын милдети. Үн сигналы боюнча 3 гонгту. Биринчиси звезда, нурларына 30 сантиметр, 15 сантиметр ички тегерекчеге сокку уруу. 650 метр аралыкта жана 600 жана 550 метр аралыкта диаметри 20 сантиметр болгон 2 гонг. Сиз бир жолу ырааттуу түрдө алыстан жакынга чейин урушуңуз керек. Мурункусын жеңгенден кийин гана кийинки гонгко баруу. Баштапкы позициясы мылтыктын жанында туруп. Атуу убактысы акыркы атуу менен 120 секунд. Мен атым Айдар. Бүгүн Тика 65 деген калибр менен аткам. Алыс дистанциялары жакшы атылган жок. 650 метрди биринчи выстрел менен тийген, бирок уже башка эки дистанция 550 жана 500 дистанцияны мен тийгизген жокмун да. Эмне себеп 650 дистанцияда гонг звездочка экен. Ошо мен звездочканын ичине тийип гонгко экинчи жолу менен тийгем го, же ушундай. Ошо анан экинчи упражнение 500 ар бир 50 метрде да 500 450 аякта хит фактор бар болчу, убакыт менен ачыш керек болчу. Анан бир дистанцияны мен тийдим, а башка эки дистанция тийген жокмун, и еще убакыт жеткен жок да, убакыт жеткен жок мага. Ошо анан булар биринчи упражнениялар болгон, и кичине өзүмдө психологический жакшы готовностьтум жок болчу да. Анан ошон үчүн жакшы аткарылган жокмун упражненияны. Ошо. Беттеш акырына чыкты. Жеңүүчүлөр аныкталды. 5-орунду Рахманкулов Номан Сако ТРЖ мылтыгы менен алды. Калибри 6,15 Кридмур. 4-орунду Жумалиев Азис алды. Маузер М18 Узун Ренж мылтыгы калибри 6,15 Гридмур. Коло медалдын ээси Субанкулов Ниязбек. Воер ЛБВ М2 мылтыгы менен калибри 308 Вен. Күмүш медалдын ээси Нурматов Анварбек. Севенч мылтыгы менен калибри 6,15 Гридмур. Ал эми 1-орунду Сергей Зуев Рем мылтыгы менен алды. Калибри 6,15 Гридмур. Это наш спонсор, да, компания Hunt. Мен мындай сөз айтам. Баргар менен таанышканыма жана ушул жерге келгениме абдан кубанычтамын. Ким менен жолуга элек болсом, кийинки сынактарда сөзсүз жолугам. Жана мен сиздер менен көпкө болом. Калыстар тобунун мыкты эмгегин белгилегим келет. Ал абдан ачык, коопсуздук эң жогорку деңгээлде болгон. Дал келдиби, же дал келген жокпу? Демирчүнүн атайын байгесин Аткыш Жумалиев Азиз Vortex прицели менен утуп алды. Куттуктайбыз. Бүгүнкү мероприятие өтө жакшы болду. Өтө сонун, кызык жаңы упражнениялар болду.
жакшы бүгүн. Бул дальний дистанция 650 метр экен, бу жерде полигону. Бул полигонда снайпинг үчүн жакын да бул да дистанция. 1 километр 200ге чейин бола турган болсо полигон жакшы болмок. Участниктарга барлыгыга ден соолук, жакшы ийгилик каалайм. Күчтүүлөр жүрсүн.